Салам достор, мен Оштомун. Оштун борбордук аянтында эмес, эркиндик аянтында турам. Эмне үчүн эркиндик? Мына биздин желеги желдиреп турат. Бул жерде Лениндин эстелиги болчу. Мен эртең менен сүрөт көрүп, Ленин Лениндин сүрөтүн фотошоп окшойт десем, чындап эле Лениндин эстелиги алынды. Буга биз албетте сүйүнүшүбүз керек. Эмне үчүн биз Ленинге каршылыктан же башкадан эмеспи? Биз өзүнчө өлкөтөбүз, мына дагы бир жолу далилденди. Азаматчылар. Bir окуяны айтып берейин. 2023 жылы Кадамжай районунун мурунку акими, азыр Кемин районунун акими Кутбидин Шакиров деген Кадамжайдын центринде райондук администрациясынын алдындагы Лениндин эстелигин алып, ордуна Абдыкадыр Орузбековдун эстелигин жасатканда, бирок ошол кишиге деле Лениндин эстелигин алгандан кийин бир топ сөздөрдү уккан. Кыйын да негизи бизде, себеби анын сезимге сиңип калган түшүнүктөр бар. Мына Жеңиш Шырмаматович чындап азамат экен. Бул эстеликти алып коюу бул адамдын мэр болобу, аким болобу, жетекчи болобу, анын эрки бар экендигин, өзүнчө жашоодо принциптери бар экендигин, өзүнчө ойлоно ала тургандыгын, эрчим эмес экендигин мындай түшүнсө болот да. Лениндин эстелиги Россиянын бир канча почти бүт райондорунда, шаарларында алынган, Россиянын өзүндө Союздан кийин.